Assalamu алейкум. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Бул жолу биз бүгүн кечинде боло турган Хабиб Нурмагомедов жана Джастин Геджи беттешиндеги кызыктар жөнүндө айтууну туура көрүп турабыз. Себеби көптөгөн катталуучуларыбыз беттештин убактысын жана кайдан көрсө болоорун сураганынан бул берүүнү алып чыктык. Анда алдыда биз канчада жана каяктан көрөбүз деген суроого жооп айтабыз. Ага чейин биздин каналга катталып, видеого лайк басып кетиңиздер. Буйруса бүгүн 24 октябрдан 25 октябрга караган түнү Абу-Дабидеги Яс аралында күтүлүп жаткан UFC 254 мелдеши орун алат. Анда башкы беттеште орусиялык Хабиб Нурмагомедов менен акшылык Джастин Геджи октагонго чыкмакчы. Мекендештерибиздин арасында кайсы каналдан саат канчада беттешти көрүүгө мүмкүн деген суроо салгандар арбын. Негизинен UFC 254 мелдешинде адаттагыдай эле 12 беттеш белгиленди. Анда алгачкы 6 беттеш прелим картта же болбосо баштапкы картта орун алат. UFC'нин расмий маалыматына карай турган болсок, прелимстеги эрөөлөр Бишкек сааты боюнча кечки 20:15 старт алат. Аны сиздер Кыргызстанда болсоңуздар UFC Fight Pass тиркемеси аркылуу көрө аласыздар. Эгер бул видео сервисте бир мелдешке кошуп алууну кааласаңыздар, 399 сомго бир айлык пакет алсаңыздар болот. Баштапкы картта кыргыз көрөрмандар үчүн маанилүү беттеш казакстандык Шавкат Рахмонов менен бразилиялык Алекс Оливейранын эрөөлү болсо керек. Андан башка биз үчүн анчалык деле маанилүү беттештер жоктой. Бирок кызыктын баары мейн картта же кыргызчалап айтсак негизги картта күтүлүүдө. Анда башкы беттеш Хабиб Нурмагомедов Джастин Геджинин эрөөлүнөн сырткары Анкалаев Куцабала, Волков Харрис, Уитакер Каноне сыяктуу кызыктуу жалпы 6 беттеш болот. Негизги карт Бишкек сааты боюнча түнкү 12:30 башталары айтылды. Ал эми башкы беттеш Хабиб менен Геджи болжолдуу түрдө саат 2:00 октагонго чыгат. Мындай кызыктуу беттештерди сиздер Орусиянын Рен ТВ телеканалынан интернет аркылуу издеп көрсөңүздөр болот. Google'дан Рен ТВ онлайн деп издесеңиздер эле көптөгөн варианттар чыгат. Андан сырткары О мобилдик операторунун OTV мобилдик тиркемеси аркылуу да көрүү мүмкүн. Муну үчүн OTV премиум пакетин кошуш керек. Ага болгону күнүнө 7 сом гана керектелет. Тилекке каршы Кыргызстандык бир дагы телеканалда бул мелдеш түз эфирде көрсөтүлбөйт. КТРК Спорт, НТС жана башка телеканалдарда UFC'ни көрсөтүү укугу жок. Урматтуу достор, биз мүмкүн болушунча UFC 254 мелдешин көрүү мүмкүнчүлүктөрү жана убакыттарын айтууга аракет кылып көрдүк. Эми сиздер каналга катталып, видеого лайк баса кетиңиздер. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Амандашканча бар болуңуздар.